Биринчи биздин разногласия, ачыгын айтайын, Садыр Жапаров менен мына ушул мекенчилдер үчүн болду. Жеке тарыныш жок. Жеке тарыныш жок. Бардык маселени Камчы Ташиев өзү жалгыз чечип атат. Мен азырынча каршы чыгып элекмин. Мен азырынча сунуш айтып атам. Бир дагы жетекчи президенттин макулдугу жок, жакшы да жаман да иш жасабайт. Анан кимдер кошоматчысы анан? Ташиев мырза менен жолуктуңузбу анда? Ташиев мырза менен жолуктук. Айттыңызбы? Ага, айтылды. Көп нерсе айтылды. 5 күн болсо, мен 5 күн кирет элем. Ошол ГТМБнын СИЗОсуна. Жылдыз Айтыбаевна, саламатсызбы? Саламат. Маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Убакыт учкан куш экен. Сиз биз билгени президент Садыр Жапаровду кыйла жылдан бери колдоп келе жаттыңыз. Татаал учурда ал кишини дайыма жанында болдуңуз дегенде, кесиптеши болуп парламентте чогуу отурдуңуз. Анан президенттик шайлоонун алдында да ал киши менен чогуу электоратында жолугушууларда катышып жүрдүңүз да. Анан мен байкаганы акыркы бир 5-6 айдан бери мындай бийликке карата сын пикириңизди айта баштадыңыз да. Анан суроо жаралбай койбойт, эмне болуп кетти дегенчи. Биринчиден, чынында эле 11 жыл мен бир эле Садыр Жапаровду эмес, ошол эле Акматбек Келдебековду, Камчы Ташиевди, Нариман Тулеевди, Талант Мамытовду, мына ошолорду абдан катуу колдоп келгенмин. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги буларга өтө адилетсиз, мыйзамсыз, акыйкатсыз кысым көрсөткөн мезгилде. Бир эле аларга эмес, 17 депутатты 5-созувда парламенттин 5-чакырылышында кылмыш ишин козгошкон Атамбаевдин бийлиги. Мына ошондо мен колуман келишинче 17 ушул коллегаларымы, депутаттарды тагдырына кайдыгер караган эмесмин да. Садыр Жапаров кумтур маселесин көтөргөндө биринчиден туура өз убагында көтөргөн бул маселени. Ошону менен бирге ал өзүнүн кабинетинде мага ийне жибинедери түшүндүргөн да. Биз 2 сааттан ашык ушул кумтур маселесин боюнча ал абдан жакшы изилдеген. Ар бир чакырылышта парламенттин көптөгөн депутаттар изилдегенге аракет кылган. Бирок Садыр Жапаровдай эч ким мындай терең изилдеген эмес. Эмне себептен биздин мамилебиз мындай болуп калды деген суроону баары берип атат. Мамилебиз ошол эле бойдон. Өзгөрүлгөн жок. Мен ага син пикир эмес, мен ага сунуш айтып атам. Коллегасы катары. Мурунку мындай айтканда санаалашы катары. Бирок ошол сунуштарды Садыр өзү мындай душмандын сөзүндөй катуу айтып атсам, душмандын сөзүндөй кабыл алды да, андай болбош керек. Мен мисалы үчүн Садырга өтө ишенгенмин, эл ишенгендей эле. Ал бардык нерсени мурунку системада калып калган өтө орой, жагымсыз, мындай өлкөнү артка тарта турган көп маселелерди ал жокко чыгарып, акбараттан биздин өлкөнүн өнүп өсүшүнө кандайдыр бир туура жолду тандап алат деп ойлогом да. Бирок тилекке каршы аны хамелеондор, кошоматчылар, коррупцияга малынгандар, дегеле Акаевден баштап Бакиев, Атамбаев, Жээнбековду жарга түрткөндөр уруп алды. Ошондуктан баягы биз бир эле Садыр Жапаров күрөшкөн жок да. Мурунку режим менен. Мурунку режим менен биз да күрөшкөнбүз. Алар камакта жатканда кээде жалгыз калып калсам дагы мен 3-чү микрофондон күрөшүп келдим. Ошондуктан баягы биз айткан нерселер
биз көздөгөн нерселер ошолордун баары тең аткарылбай эле кайрып эле баягы мен айтып кеткен 4 президенттин мезгилиндеги кошоматчылардын сөзү сөз болуп калды дагы, биздин сөзүбүз сөз болбой калды. Мисалы жеке өзүңүз ал кишинин кабыл алуусунда акыркы президент болуп келгенден бери акыркы айларда болдуңузбу, жокпу? Жок, мен болгон жокмун. Себеби Жолугушууга аракет кылган да жоксузбу? Жеке. Менин маселем жок, эмнеге ага жолугушууга аракет кылышым керек. Биринчиден, президенттик кызматка талапкер болуп турганда биздин колдообузду суранды, биз колдоп бердик, как коллега катары. Бирок 6 январь 2021 жылы акыркы жолу жолукканбыз. Кара сууда мен сүйлөгөндөн кийин, андан мурун Каракулжада, Арабанда сүйлөгөндөн кийин биз жолуккан жокпуз. Себеби мен катуу ооруп атып барган элем. Өтө суук болду. Андан кийин мен келип эле ооруканага жатып калдым. Мен бир 20 күндөн ашык жаттым. Анан инаугурациясына гана барып кайрадан жатып калдым. Бир 15 күнчө үйдө оорудум, калгандарын ошол ооруканада болду. Ошон үчүн ал деле менин ден соолугумду сурап, же болбосо кандайдыр бир жолугушууга чакырган жок. Мен өзүм жаным менен алып урушуп калдым. Ошондой эле жолдошум операция болгон. Анкарада мен көбүрөөк жолдошума убакыт бөлүп калдым. Айтыңызчы, негизи президент Садыр Жапаров ушу бийликке келгенден бери, өзүнүн бийлигин бекемдеп баштагандан бери бир топ ушул мекенчил саясий партиясындагылар кызмат алышты. Анан сиз дагы ошо мекенчил партиясынын катарында жүрдүңүз. Парламенттик шайлоонун мурунку багы шайлоого чыгышканда тизмеде 4-үнчү жүрдүңүз эле. Анан бардыгына кызмат дегенде сизди кызматка чакыруу сунушу болгон жокпу? Дегеним, сизди ошо кызматка сунуш бербегенден улам дагы таарынышы болду деп жүрүшкөндөр бар да? Кечиресиз. Биринчиден мен андан кызмат сураган жокмун, сурабайт элем. Анткени мен аткаруу бийлигинде 42 жыл иштедим. Элиме ак эмгек өткөрдүм. Менин абийирим таза. Кайсы ким болбосун бетине көзүнө тике карай алам. Анткени мен биздин, ачыгын айтыш керек, биздин поколение өзү Советтер Союзунда доорунда иштегендер абдан таза иштешет эле да. Мындай азыркыдай нерселер жок болчу анда. Экинчиден, биз ошто интеллигенция менен жолукканда бир жаш жигит да сурой берди. Эмне үчүн Жылдыз Жолдошова окшогон таза инсандар сиздин жаныңызда жок деп. Ал жооп берген жок. Мен өзүм ал жооп, Садыр Жапаров жооп бербегенден кийин мен жооп бердим. Кайсы кызматка коесуз? Жылдыз Айтебаевнаны деп. Мен ал жигитти тааныбайт экенмин. Анан мен айттым, биринчиден мен аткаруу бийлигине барбайм. Ал YouTube'га дагы прямой эфир менен чыккан, азыр деле көрсөңөр болот. Экинчиден, эгер мен бара турган болсом, жогорку кеңешке дагы бир жолу бир созув иштеп бергенге барышым мүмкүн. Бирок мекенчил чакырса, мекенчилдер менен болбосо башка партия менен барам дегеним да. Но биринчиден мен өзүм каалаган жокмун аткаруу бийлигине барам. Экинчиден да Садыр Жапаровдон мындай чакыруу болгон жок. Кайсы бир кызматка. Чакырса да мен барбайт болчумун. Себеби мен аткаруу бийлигине барам деген оюм жок. Мени өкүндүргөн нерсе ошол мен мекенчил партиясына мүчө эмесмин. Мен азыр эч бир партияда мүчө эмесмин. Мыйзам жол берет, партияда болбосом дагы талапкер болуп, кайсы бир партиянын байрагы менен барганга жол берет. Ошондой чоң армиясы бар эле да Садыр Жапаровдун, мекенчил дегенчи, мекенчилдер деген. Мына ошол чоң армиясын жоготуп алганы мени өкүндүрөт. Ал жерде мага окшоп жөнөкөй үй бүлөдөн атасы жок, жетим балдар да бар эле, жөнөкөй үй бүлөдөн, карапайым мындай үй бүлөдөн чыккан балдар, бирок жогорку билим менен ошо талапкер болгон балдар көп эле да, жөнөкөй үй бүлөдөн. Мына мен бир гана нерсени сурандым Садыр Жапаровдон, ушуларды жумушка орноштуруп кой депчи. Алар сен үчүн абдан күйүштү деп. Акчасы жок, жөө, ачка, ошол мекенчил партиясын октябрда 2020 жылы өткөн
тиги жогорку кеңешке болгон шайлоодо абдан катуу иштедик. Бирок ошол эле учурда мындай бийликке жалаң гана өзүнүн партиялаштарын топтоо дагы мындай нормалдуу көрүнүш катары эсептелеби? Анткени мисалы башка президент болгондон кийин баардыгынын башын бириктириш керек да. Ал кайсы партияга болбосун оппозиция болобу же кайсы Кечиресиз, Америкада эки эле партия катышат шайлоого. Ошол эки партия кимиси утуп келсе өзүнүн командасы менен иштешет. СДПК мына атамекен утуп келишти, радикалдуу оппозициялар эле бийликке келгенден кийин 2010-жылы алар уборщицадан баштап кечирип коесуңар президентке дейин алмаштырышты. А бул Мекенчил партиясындагы жигиттер мен министр болом деген жок да. Же мен премьер-министр болом деген жок да. Алар карапайым жөнөкөй элдин балдары жогорку билими менен инженер, кайсы министерство болбосун жөнөкөй эле кызмат ордуна бара турган, аларды өстүрө турган өтө күчтүү жигиттер, кыздар болчу. Ошолордун тагдырына кайдыгер мамиле жасап койду. Биринчи биздин разногласие, ачыгын айтайын, Садыр Жапаров менен мына ушул Мекенчилдер үчүн болду. Айтыңызчы, андай болсо, мына Мекенчил партиясындагылар жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышкан жок. Бирок ошол эле учурда мындай бийликтин партиясы пайда болду деген дагы сөздөр айрым бир партияларга карай айтылып жатты. Демек, сизди дагы ошол Мекенчилдин жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышпай калышы мындай ойлондуруп, кыжаалат кылат экен да, Мисалы үчүн Мекенчил айтып атпаймынбы? Ошондой жөнөкөй карапайым элдин балдарынан турган өтө күчтүү партияны Садыр Жапаров өзү жокко чыгарып алды. Анысы аз келгенсип, ал балдарды азыр эч ким кабыл алган жок. Мына 12 бала Москвада, башка жакта иштегендер. Тиги октябрда камаганда 2017-жылы. Ошол жыл беле Садыр Жапаров келип камалып калганда. Ошол балдар бүгүнкү күнгө дейин реабилитация боло элек жогорку соттон. Зато өзү реабилитация болуп алды. Башкалары болуп алды, балдарын реабилитация кылып койду. Мындай болбойт да. Мисалы үчүн Ташиев бүт республиканы кыдырса, биз Равшан Сабиров экөөбүз бүт түштүктү кыдырып чыктык. Баткенден баштап Жалал Абадка дейин. Ар бир айылга, ар бир айыл өкмөткө кирип, Садыр Жапаровду элдердин жүрөгүнө түнөтүүгө абдан чоң салым коштук. Жок, аракет жасаган жокпуз. Биз салым коштук. Ошондо эл, бизди уккан эл, Садыр Жапаров чыгып кетсин деп батасын берип, көпчүлүгү боору оруп, биздин эл өтө боорукер. Мына ошондой батасы менен ал мына ушундай элдин, эл ага, биз ага мындай лестница болуп бердик да. Ошол тактыга жетүүгө. Анан кийин аябай көп убадаларын берип жүрдү да. Мына азыр ошол убадалар аткарылбастан эл кайрадан иренжүүгө өтүп кетти. Элдин мындай баягы рейтинг боюнча маселе жөнүндө айтып атпайсызбы? Соңку учурда чындыгында эле президентке, анын аппаратына айтып аткан сындарыңызды коомчулук баягы уулуңуздун иштен бошотулушу менен дагы байланыштырып жүрүшөт да. Мисалы, адатта бизде кыргыз саясатында ушундай көрүнүш болуп келди да. Мисалы, жеке таарынычтар көбүнчө мамлекеттик деңгээлдеги таарынычка айланып кетет да. Анан буга кандай дейт элеңиз? Мүмкүн ушул жагы дагы фейктер, троллер деп коебу, тролл блогерлери бар экен. Мага айтышты, акча төлөп аларга жумуш ушундай кызмат, эми аны ачык эле билесиз. Сиздин коллегаларыңыз деле кээ бирлери акча үчүн иштейт. Эми журналисттерге да жашоо керек. Жеке таарыныч жок. Жеке таарыныч жок. Себеби менин баламы алгандан кийин мен сүйлөгөн жокмун да кайсы бир сөздөрдү. Жок. Мен конференцияга чакырылгандан кийин андан мурун дагы чек ара маселесинде шашпагыла. Жер маселесинде шашпагыла. Суу сактагыч маселесинде, энергетика маселесинде вообще шашпагыла. Тажикстан менен болгон мамиледе абдан этият болуш керек. Себеби 89-жылы мына ошол суу боюнча 1989-жылы тажиктер менен бизде кадимкидей согуш болгон. А бул Советтер Союзу болчу. Азыр эгемендүү өлкө ал. Биз да эгемендүү өлкөбүз.
ошон үчүн этият болгула. Кан төгүлүп кетиши мүмкүн. Отунбаевга окшоп колуңар канга малынып калбасын. Кийин ошондой окуя болуп кетсе жооп бересиңер деген чындыгым үчүн менин балам иштен алышты. Мен баламы иштен алып, анан мен сүйлөп аткан жокмун. Аны фейктер башкача кылып көрсөтүп атат. Билесизби? Аялдарда интуиция бар. Сизде дагы интуиция бар. Менде дагы. Кээ бир аялдарда более развита, кээ бирлеринде басаңыраак болот. Мына ошол интуиция деген мени эч качан мындай ката кетирген эмесмин. Ошол интуицияны укканым үчүн. А эмне согуш болбоду? Кан төгүлбөдү? Баткенде 44 биздин жөнөкөй жаран өлгөн жокпу? Канчасы үй жок, жайы жок калган жокпу? Мал салынан бери баарын урдап кеткен жалганбы тажиктер? Ошол тажиктер кирип келип туруп, элестетип көрүңүзчү. Менин үйүмө каракчылар кирип, үйүмө өрттөп атса, балдарымы өлтүрүп атса, кыз келиндерими изнасиловать этип атса, зордуктап атса, мен эмне ойлонушум керекпи? Эл аралык уюмдар эмне дейт деп? Мен атышым керек болчу. Мына ошондо тажиктер кирип келгенде, үйлөрүбүздү өрттөп атканда, жарандарыбызды өлтүрүп, кыздарды зордуктап, жаш балдардан бери атып атканда, бул бийлик Садыр Жапаровдун бийлиги. Отпор бериш керек. Мен айтпайм, Тажикстандын территориясына кирип, тажиктин элин аткыла деп. А вот бизге киргендерди атып салыш керек болчу. Бомба керек болсо ташташ керек болчу. Билесизби, кыргыз эли кандай баатыр эли, Манастын эли дейт. Манастын тукуму дейт. А биз кандай азыр жер карап калдык? Кыргыздын, улуттун намысын тебелетип койду. Мына мен ачык айтайын, бул тарых үчүн айтылсын. Bir mezgil келет, жооп беришет Баткен окуясы боюнча. Дагы бир нерсе. Эмнеге Эмомали Рахман чакырса, Садыр Жапаров барып атат. Биз барыбыз сурандык. Мамлекет бир эле Садыр Жапаровдук эмес да. Мамлекет сиздики дагы, меники дагы. Мына ошол сүйлөшүүгө барыш керек, бирок нейтральный. Башка бир кошуна өлкөлөрдүн борборунда жолукса болмок. Даже эки дос урушуп калса, үчүнчү досу жараштырганга аракет кылат. Же анын урушкан экөөнүн үйүндө эмес, башка жакта. Ошон үчүн мындай ачуу чындыкты көтөрө билиш керек. Мезгилинде Садыр Жапаров дагы айткан, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Азыр эмне үчүн чындыкты айтып атса уккусу келбейт? Эмне үчүн ошо чындыкты айткандардын баарын эле отургузуп, же кандайдыр бир өч алуу айлампасынан чыга албай атат? Бул жерде ошон үчүн өч алуу айлампасынан чыгыш керек. Бизге окшогон саясатчылардын үнүн уга билиш керек. Элине жакын болуп туруп, элинин көйгөйүн угуш керек. Мына ошондо ал өзүнүн бийлигинин тамырларын жайышы мүмкүн. Атак жай албайт. Бул жерде бардык маселени сиз президент өзү гана чечип, өзү гана чечимди кабыл алып жатат деп эсептейсизби, же анын командасында ошол эле бир кезде мекенчил деп күйүп жүргөн, мисалы, Камчыбек Ташиев дагы барды? Бизде Кыргызстанда дайыма чечимди президент кабыл алып келген, кимиси президент болбосун. Ошол кабыл алып келген. Ошондуктан мындай азыр элди бардык маселени Камчыташев өзү жалгыз чечип атат. Эгер Камчыташев өзү жалгыз чечкенде, Баткенде Камчыташев ошол жерде ошол согуштун аралыгында жүрдү, өзү чечкенде ал сөзсүз түрдө өтө мекенчил Камчыташев. Өтө мекенчил. Ал тажиктерге каратып, биздин территорияга кирип келген тажиктерге каратып, ок атат болчу. Команда болгон жок, команда ишинде. Анткени Роза Тумбаева кирип алып, Садыр Жапаровго эчтеке ок атпай, эчтеке кылбагыла, менин угушумча. Эгер туура болсо, Роза Исаковна дагы жооп берсин анда, андай болгон эмес деп. Кирип алып туруп, ок атпагыла, эчтеке кылбагыла. Эмне деп айтат? Тиги эл аралык уюмдар деп. Эл аралык уюмдар эмне деп айтат? Ушул маселе жөнүндө жок, токтоп туруңуз Майра. Кыскараак. Себеби кыска болобу?
кандай болобу? Сиз суроо бердиңизби, мен жооп беришим керек. Мына ошол Баткен окуясы, булар үчүн каратак болуп калды. Эгерде ошондо Садыр Жапаров Ташиевке бергенде, как главный командующий команданы, же Ташиевке бербестен солдаттарга бергенде, солдаттар атканда бизде ошончо жаран өлбөйт эле, ошончо үйлөр өрттөнбөйт эле. Бул да чындык. Каалайбы, каалабайбы, Садыр Жапаров угуп кой. Мына ушундай бул чындык. Чындык ачуу болот. Ошон үчүн таамай айтылат. Бирок коомчулукта ошол эле учурда эки достук маселеси тууралуу талкуу жүрүп жатат. Аны сиз өзүңүз деле угуп атсаңыз керек. Мисалы, Ташиевдин таасири жок деп айта аласызбы анда азыр? Эмне үчүн? Таасир бар албетте. Канчалык? Анткени бул деген өтө орчундуу коопсуздук комитетинин төрагасы. Бул орчундуу орун, кызмат орду, мамлекеттик. А канчалык бар, канчалык жок билбейт экенмин. Себеби мен алардын ортосунда сөздөрдү уккан жокмун, билген жокмун, жанында жүргөн жокмун. Эсиңизде, мен ноябрда ошондой бир хамелеондор, тиги кошоматчылар, коррупционерлерге, коррупцияга малынгандар Садыр Жапаровду ороп алганда, мен Ала Тоо 24 КТРдин программасынан ачык айтканмын. Садыр, иним, Искак Разаковтай таза иштей албасаң, мен биринчилерден болуп сага каршы чыгам деп. Мен азырынча каршы чыгып элекмин. Мен азырынча сунуш айтып атам. Эгер Садыр Жапаров түшүнсө, биз ошол жарга түшүп кетерин көрүп туруп, ай, артыңда жар турат Садыр Жапаров, түшүп кетпегин деп туруп, чындыкты алдын ала айтып атсак, ал биздин сөздү туура кабыл алыш керек. Бул коңгуроо катары кабыл алыш керек. Душмандын сөзүндү кабыл албаш керек. Мындайда, эгерде ал мага кандайдыр бир каршы болсо, мен менен сүйлөш керек. Анан балам иштен алып, дагы башка иштерди жасабаш керек. Дагы бир нерсе. Садыр Жапаровдун балдарын ур-токмокко алганда Атамбаевдин бийлиги, мен Абдел Сегизбаевди чакырып алып, тиги бар, өзүңүз билесиз, Арбат деген кафенин жанында кафетерияга кой берген ушул балдарды. Балдарга тийбегиле. Бул өтө пастык. Это подло. Балдарга тийгенчи. Мына ошентип атып, Фарид Ниязовго айтып атып туруп, балдарын түрмөдөн алып чыкканбыз. Жок, бир фейктерин, бир тиги жалданба жугундукорлорун чыгарышып, бир инвалид кызмын дейт. Келиңиз, биз тиги немеге чыгалы деп атат. Прямой эфирге дейт. Мен эмне кылам? Ошол кыз менен чыгып, ал кыз биз саясатта жүргөндө, биз акыйкат адилет үчүн күрөшүп жүргөндө, ал төрөлүү элек кыздар менен. Ошон үчүн Майраш, мен ушул сөздү айтып коеюн. Менин чындыгым үчүн баламы мына ушундай кылышты. Ичиңиз күйүп калды? Жок, күйгөн жок. Себеби менин балдарым ушул Садыр Жапаров, Камчет Ташиев, Ахматбек Элдебек, Нариман Төлөев, Талам Мамытов дегеним үчүн алар 3-төн 4 жолу жумуштан алынган. Мурунку бийлик тарабынан. Азыр Садыр Жапаров өзү алып атат. Биз ага эч бир капычылык болгон жок. Менин балдарымда иммунитет бар бул боюнча. Да, бир нерсе гана айтарым. Мен ойлогон эмесмин. Атамбаевдин эң жаман системасында орун алган терс көрүнүштөрдү Садыр Жапаров колдонот деп. Ташиевдин балдарын тиги дөңгөлөгү урдап каматканда мен барып туруп, бийлик менен урушуп талашып атып чыгарганым да бул чындык. Айгүл Жапарова үйгө келип, балдарын кантип чыгарабыз дегени бул да чындык. Эгер таанып эле кетпесе. Ошон үчүн ким эмне деп жазбасын, менин электоратым кабыл албайт. Себеби менин электоратым билет. Эл журтта менин болгон мүнөзүм билет. Мен болгонум ушул. Менде искусственный характер жок. Же болбосо мына ушул алты мышектеге чыгып, жаштайыман саясатта болуп, мен өз элими, өз мамлекетиме алдаган эмесмин. Ошондуктан Садыр Жапаров менен мамилем бузулуп калат экен. Же болбосо кичинекей эксперттик орундан менин уулуму кызматтан алып коет экен деп, мен мамлекетиме, элиме чыккынчылык кыла албайм. Ошон үчүн өз убагында укканда, Баткен окуясы болбойт болчу. Болду, дагы бир жолу айтып коеюн. Болду.
Менин балам иштен алып баткен окуясын токтото алдыбы? Токтото алган жок. Азыр сиздин Мына ошону менен күрөшүш керек эле. Садыр Жапаров. Азыр сиз ушул Кыргызстандагы мисалы азыркы мындай кетип аткан бир кемчиликтер, иштин жүрбөй аткандыгына президенттин мындай аракетин сындап жатасыз да. Бирок ошол эле учурда коомчулукта мисалы Ташиевдин салмагы боюнча дагы сөз бар да, сиз аны байкабайсызбы? Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Эч ким Анткени анда коопсуздук деген чоң рычаг турбайбы? Эч ким, мен ачыгын айтып коеюн. Бир дагы бизде Кыргызстанда, бир дагы тек эле Кыргызстанда эмес, Средняя Азияда бир дагы жетекчи президенттин макулдугу жок, жакшы да жаман да иш жасабайт. Чечимди президент кабыл алат. Айтыңызчы, анда ошо достор темасы жөнүндө сураганымда, мурда Ата журт деген саясий партиядан сиз дагы парламентте депутат болдуңуз, Садыр Жапаров, ошол эле Камчыбек Ташиев, анан Ахматбек Келдибеков деген үчилтик бар эле, таасирдүү. Бирок акыркы учурда Келдибековдун үнү таптакыр чыкпай калды. Ал кишинин эмне азыркы бийликке мындай таарынычы барбы, же ал кишинин дагы бир ойлогону барбы? Сиз ал тууралуу маалыматыңыз барбы? Эмне үчүн бардыгы эле бир өзүнүн оюн айткан кишилерди таарынычы барбы деп айтат. Да эч кимге таарынбайт. Мисалы үчүн, жок, ал саясий талаада жок болуп атпайбы? Эмне үчүн жок? Ал аябай активдүү. Фейсбукты ачсаңыз, аябай сонун сунуштарын айтып атат Ахматбек Келдибеков. Кантип анда окуп коюңуз, өзүнүн баракчасы бар. Өзүнүн аябай чоң баракчасы бар. YouTube'да бар. Кайсы гана соц тармактарды ачпаңыз, аябай сонун кеңештерди берип атат. Бирок бийлик укпайт атты. Ал деген күчтүү финансист, экономист. Алардын кандай достугу бар, кандай достугу жок, менин ишим жок. Себеби мен жаш мезгилимде 16 жашыман үйүмдө кетип, Фрунзеде окуп калдым. Андан кийин Прибалтикада, Москвада жашадым. Анан Прибалтикада жашап, мен ошол жактан калыптанып калдым. Менде мындай кыргыздын терс менталитети жок. Мен башкача айтканда, мен мына ушул жактарда калыптанып калып, мен бетке айтам. Ошону менен бирге мен кек сактабайм. Макул, анда айтыңызчы, бийликтин коррупцияга каршы жүргүзүп жаткан саясаты жөнүндө сурагым келип атат. Сиз муну мындай тандалма күрөш деп айтып чыктыңыз. Анан мен конкреттештирип бере аласызбы деп сурагым келет. Мисалы, кайсы персоналар сиздин оюңуз боюнча кайсы персоналар үчүн тандалма болуп атат? Мисалы үчүн, кечеки Аскар Акаевдин келиши биздин өлкөгө, Кыргызстанга, бул 4-чү төңкөрүштүн болушунун дарбазасын ачып коюшу деп мен түшүнөм. 4-чү төңкөрүш боло тургандыгын. Мына ошол биздин өлкөнүн мындай дарбазасын ачып коюп, каалагандай келип, каалагандай чардап кетип калды. Аскар Акаевич Кумтөр менен келишим түзбөсө, өзүңүз билесиз да, кандай гана зыян алып келгенин. Анан ал күнөөлүү эмес экен дагы. Анан азыркы отургандар баары күнөөлүү экен. Это парадокс. Мындай болбойт, Майраш. Негизги күнөөлүү киши, кечирип коесуңар. Өлгөн кишилерди күнөөлүү кылып коюп, шылдыңдап, элден керек болсо жакшылап кечирим сурабастан кетип калды. Бир гана Акаев уруктарына барып. Мына Акаев, кечирип коесуңар. Бунун келип кетиши бул жакшылыкка алып келбейт. Эмне себептен? Себеби мына мыйзам. Мыйзамдан бийик бул адилеттүүлүк. Адилеттүүлүктөн, бийликтен, ушул адилеттүүлүктөн дагы бийик бул калыстык. Калыстыктан дагы бийик нерсе бул тең салмактуулук, теңдик. Мына ушул 3 нерсе бизде мындай айтканда тамтыгы чыгып кетти. Эми сиздин сурооңузга жооп.
мына ошол келип айтып атат. Бул нерсеге Айтматов күнөөлүү экен, каза болуп кеткен Насирдин Исанов күнөөлүү экен. Насирдин Исановду биз билебиз, ал киши болду өлгөнүн. Анысы аз келгенсип Акылбек Жапаров күнөөлүү деп атса, Акылбек Жапаровду алып келип туруп первый вице премьер-министр кылып койду, эски структура менен айта турган болсок. Башкалары Бабановтан баштап Сариев, тиги Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, Данияр Нарымбаев жана башкалар жаткандар күнөөлүү экен да. Мен мисалы үчүн Төрөбай Зулпукаровду күнөөлүү деп айта албайм. Экинчиден, Кумтур боюнча да мен Асылбек Жээнбеков менен мамилем жакшы эмес. Биз бири-бирибиз менен саламдашпайбыз. Бирок ради справедливости деп коет. Акыйкаттык үчүн айтыш керек. Ал кимдир бирөөгө менин деле микрофонумду өчүрүп койчу. Сөз бербестен, ошо мен жанталашып Садыр Жапаровду алып келели, өзү окусун, кайрылуусун десе сөз берген эмес. Бирок ал Кумтур боюнча кандайдыр бир коррупционный схема кирди дегенге мен эч бир кошула албайм. Үчүнчүдөн, Бабанов жанталашып барып, Бабанов менен да менин мамилем жок. Барып туруп, ушул аралашкан дегенге мен да ишенбей турам. Тиги Сариев кечирип коесуңар, Садыр Жапаровдун чыгарган чечимин ошону колдоп берген. Ал туура айткан, поэтапно мындай Кумтурду алып албайлы дагы, поэтапно экология боюнча берели. Бирок сиз ойлойсузбу? Сотко деп туура эле чечим кабыл алган. Мезгилинде Садыр Жапаров дагы улутташтыруудан алыс бололу, бирок Кумтур боюнча тиги экология боюнча сотко берели деген, бул да Садыр Жапаровдун эң бир туура чечими болчу. Ошон үчүн биз Садырды колдогонбуз. Аскар Акаевичке мына ушундай мамиле жасалгандан кийин азыркы түрмөдө отургандардын баарын тең кайрадан алардын карап чыгыш керек дагы, баягы козголгон кылмыш иштерин. Аларга эркиндик берилиш керек деп эсептейм. Эмне себептен мен айтып атам? Мисалы кимдерге? 4-түнчү төңкөрүштүн дарбазасын мындай менен ачып коюп туруп, Аскар Акаевич шылдыңдагансып кетип калды. Мисалы кимдерге эркиндик? Бул сөздү да эстеп койгула. Менин оозуман жөндөн-жөн сөз чыкпайт. Мисалы Баткен окуясы болот, согуш болот десем, Садыр ишенбедиң эле, мына болду. Аны үчүн сен аябай капаланыпсың, капаланба. Женский взгляд деген бар, ошону да угуп жүргүлө. Кимдерге эркиндик берилет? Кумтур боюнча кимди? Себеби только Кумтур боюнча. Кумтур боюнча. Бирок мен Жеңишбек Малдахматов жөнүндө да айтып келгем деп атат. Эгерде ошол 4-5 октябрь, 6 октябрь боюнча камайм десеңер, анда азыркы президенттен баштап баарын камашкан. Алар дагы чыкты. Алар дагы сүйлөдү. Уркия Салиеванын эстелигинин алдында. Алар да ошол тиги тем более бийликке келишти. Эгер мыйзамсыз дей турган болсоңор. Ошону менен Жеңишке айтат элем. Жеңиш, ачкачылык кармаба, ден соолугуңду кара. Мезгилинде Алмазбек Атамбаевге айттым эле, Алмазбек Шаршенович, сиз Садыр Жапаровдун, Камчы Ташиевдин, Ахматбек Элдибековдун, Таланттын Мамытовдун, Нариман Тулеевдин эркиндигин чектеп алышыңыз мүмкүн. Мыйзамсыз аларды камакка тыгышыңыз мүмкүн. Үй бүлөсүн кыйнашыңыз мүмкүн. Баарын тең можете забрать, бирок бир нерсени сиз ала албайсыз деп. Ал эмне деп мага суроо бергенде, алардын жаштыгын. Себеби алар келечекте сиздин ордуңузду алат. Билбейм кимиси, балким Садыр болуп калабы президент, балким Камчыбы, Ахматпы, Нариманбы, бирөөсү болот. Ошондо сиз мени сөзүмө эстеп коюңуз деп. Ошон үчүн Жеңиш сага да айтам. Сенин жаштыгың ала алышпайт булар. Балким сен келечектеги президентсиң, аны бир Кудай билет. Дагы акыркы жолу айтарым, урматтуу мекенчилдер, урматтуу менин жердештерим, мекендештерим, силер эч качан ойломогула, өзүңөрдөгү мына ичиңердеги
ушунчалык бир жаман нерсе аябай кыйнап койду силерди. 10 январь 2021 жылдан баштап өзүңөрдү ушул бийликтегилер колдонуп таштап аткандай жаман сезип атасыңар, сезбегиле. Ким жамандык кылса өзүнө кылат. Эч качан жакшылык сен жакшылык кылган адамдан кайтпайт, Кудайдан кайтат. Бирок кандай ойлойсуз? Мына ушул Кумтөр маселеси боюнча кылмыш иши козголуп, абакта жаткандардын бардыгына эле президент күнөөлүү болуп калып атабы ошондо? Албетте. Эмне бул башка органдар тергеп жатат да. Мамлекет башчысы ал үй бүлөдө ата деген сөздү билдирет. Ата үй бүлөнү сот тергөө ишине кийлигишпейт да ал киши. Ким айтты кийлигишпейт деп? Мыйзам боюнча ошондой да. Токтоп туруңуз. Бабановду кой берди. А мезгилинде Садыр Жапаров айткан: "Мен таластагы баягы кем байлыктычы, жер үйдүбү? Жер үйдү. Мен элге кайтарам" деп. Жок. Бабанов теги графтын баласын алып киргенден кийин барып туруп өзү лично ачып атат. Бабановдун суранычын аткардыбы, же дагы кандайдыр бир соодалаш болдубу, аны убакыт тарых кийин айтып чыгат. Садырды эмне үчүн мен колдодум? Себеби ал айткан: Кумтөр боюнча маселени чечебиз деп. Бирок мындай жол бизге мүшкүл иш таап келет Кумтөр боюнча. Аны убакыт көрсөтөт. Демек тышкы башкарууну колдобойсузбу? Тышкы башкарууну колдобойм. Себеби мындай болбош керек. Мыйзам деген бар. Бул рейдерство окшоп калды. Себеби мен фонд көзөмүштөдө иштегенмин. Банкротство деген жаман нерсе. Азыр Сентера арыз бербедиби? Эгерде америкалык соттор банкротствону кабыл алып койсо, кечирип коесуңар. Болду, ошо менен иш бүттү. Жер үйдү алган жок. 33 компания бар Кыргызстанда. Лицензиясын 300 сомго сатып ийген. Мына ошолорду кайтарам дедиле, бирин да кайтарган жок. Ошол компаниялар бүгүнкү күнгө дейин биздин алтыныбызды ташып атат. Билесизби, даже алар менен келишим түзүлгөн эмес. Анан кантип мен ушуларды ачык айтсам, эмне үчүн Садыр Жапаров мага тарыныш керек? Мен Садырга абсолютно тарыган жокмун. Азыр керек болсо менин жолдошум эле иштейт, мамлекеттик кызмат беребиз, акционерный общество. Аны да жумуштан алып койгон келсе, ага да капа болбойм. Дагы бир жолу айтып коеюн, Садыр Нуркожоевич. Мен сени менен мамилем, же менин жакындарым жумуштан алат экен деп туруп, мамлекетиме, элиме чыккынчылык кылбайм. Мына ушуну дагы бир жолу айтып коеюн. Мына ошол кем байлыктарды ташып атат. Айткан эле, мен кымбатчылыктын ооздуктатам деп. А кымбатчылык кандай кымбат болуп кетти? Азыр дагы жай лепешка менен, мына нам менен дарбуз коон жеп, биздин эл ачкачылыкты сезбейт. Эртең кыш келсин, көмүр кымбат, коммунальный услуга. Кышында адам баласы жакшыраак тамак жеш керек. Асмандын башы. Президент антимонополиянын жетекчисин чакырып туруп, каттуу бир айтып койсун, кымбатчылык 3 күндүн ичинде арзанчылыкка айланат. Майрам, 42 жыл мен аткаруу бийлигинде иштедим. 42 жыл. Мендеги тажрыйба, болгондо да аябай күчтүү инсандар менен иштедим. Бул тажрыйба өтө чоң тажрыйба. Менин колдоочум болгон эмес. Мен 7 жашымда атасыз калып, мына ушул даражага мен өз күчүм менен жеткем. Да, алдымда жашоомдо жакшы адамдар жолукту. Ошол үчүн айткан оодасына туруш керек. Ал Садыр Жапаров бир эле бизди эмес, бир эле мекенчилдерди, мындай орусча айтканда, кидайт этип кетти деп атышпайбы элдер шылдыңдап бизди. Бирок мекенчилердин көп эле кызматта го биз билгени. Жок, билсеңер биле бергиле, жөнөкөй карапайымдар калып калды. Мен айтайын дегеним, кидайт этти дегендерге жооп берип коеюн. Мени кидайт эте албайт. Сен мен өзүм позициям, принцибим бар жашоодо. Ал эми элди кидайт эттиби, этпедиби, аны эл өзү айтсын. Сиз айтып жатасыз, азыркы бийликти мындай кошоматчылар чырмап алды, анын бутасында калды депчи. Бирок кайсы бийлик болбосун эле дайым эле ушундай система орноп келген да, кайсы бийлик болбосун дайым эле кошоматчылар жанында жүрчү, туурабы?
Анан кимдер кошоматчысы анан? Мына ошол кошоматчылар жанында жүргөн үчүн Ким Алмазбек конкреттүү? Атамбаев айтып атат. Мени Акаевти, Бакиевти, Жээнбековти жарга түрткөндөр азыр Садыр Жапаровдун жанында жүрөт дейт. Бары керек болсо Ширшовдун схемасы менен иштеген энергетиктер кайрып келди. Азыр ошолор энергетика системасын мыкчып отурушат. Күчтүү кадрлардын барын жок кылды. Турдубаев аябай күчтүү болчу министр, аны алып койду. Азыр Неск деген бар биздечи. Анын да жетекчисин алган атышат. Себеби алар Шиштовдун командасында эмес болчу. Ошон үчүн биз билгенде 42 жыл аткаруу бийлигинде иштеп, кечеки фейк билбейт, же троллер билбейт, жазып аткан. 17, 18, 20 жаштагылар. Алар менин неберем менен тең, менин неберем 20-га чыкты. Ошон үчүн өзүңөр эле санап алгыла. Кимдер Акаевдин мезгилинде иштеген, азыр ошонун жанында. Кечиресиңер, дагы бир жолу айтып коеюн. Ким президент болбосун, көзүм май басып калат экен. Бийликке келгенде эйферияга түшүп кетет экен. Мына ушул эки нерсе эчтикени көрбөйт экен дагы, анан аппарат аны изолировать этип коет экен. Изоляцияга алган киши бдительность потеряет. Мындай өзүнүн тактакты байкап мурун оппозицияда жүргөндө бардык нерсени байкап аткан сезгич туюмун жоготот дагы, ал ошол кимиси президент болбосун, кийин анан жалгыз калганда мынтип чертип коюшат бизде. Ошон үчүн мен канча жолу айттым, кадр маселеде ката кетирбесең деп. Ну, кетирип атат. Анан бирин алып, бирин коюп, андай болбойт. Мына министр транспортко Швейцарияда немени бүткөн экен, Гүлмира дегенде. Ап келип, ал өзү да жөдөдү, целый министерствону жөдөттү, анан иштен алды. Мына кадровый маселеде тиги Дастан Дүйшөкеев деп заведующий отдел тышкы саясат боюнча аппарат президенттин. Кечирип коюңуз, ал жигит Мегакомдун симкасын сатып, мына ушундай ресторандарда администратор болуп иштеген бала келип эле Казакбаев Русландан дагы жогору экен, отуруп калды, заводдел болуп. Азыр болсо Казакстанга жөнөттү элчи кылып. Кечирип коюңуздар, ошол Дастанбек деген бала Казакстанга элчи болуп кетти, тышкы саясатты түшүнбөгөн. А бизде талибандардан коркунуч турат. Ал кайсы теманы сүйлөшөт? Казактар аны менен сүйлөшпөйт. Алар изучать этти да, симка саткан, Мегакомдун симкасын саткан жигит менен биз эмне деп сүйлөшөбүз деп. Ошон үчүн кадровый маселеде айрыкта элчилерди тандаганда этият болуш керек. Мына Текебаевди азыр Германияга элчи кылып жөнөтөт деген сөз болуп атат. Чынбы чын эмеспи билбейм. Кантип жөнөтөсүң, Садыр? Иним. Сен Ош окуясын ачам деп туруп тапшырма бербедиңби? Кылмыш ишин ачкыла деп туруп, ачылган кылмыш ишти кайрадан козгоп, ошого тапшырма бердиң дагы. Анан кийин негизги күнөөлүүлөрдү элчи кылып жөнөтсөң, ошолорду уксаң, Ош шейиттердин арбагынан тирүү арбактар алар. Коркпосоң да Кудайдан коркушуң керек. Дагы бир маселеде мына президент албетте сизди кабыл алган жок, сиздин кеңештериңизди уккан жок, жолуга элексиз да, туурабы? Эмне үчүн укпайт? Мен баракчама жазам, ал менин баракчамы окуйт. Баракчамы окуп туруп анан кийин Касманбетов Сүйүнбек айтып атпайбы? Баласын иштен ал, баласын иштен ал, жолдошу ушинтип жазып атат, баласын иштен ал деп 100 жолу айтыптыр. Бир жолу анан кийин Сүйүнбек Касманбетов айтыптыр. Мен эмне деп алам десе, ну бир нерсе ойлоп тап, мен ала албайм. Баласы 13-чү школду бүтүптүр. Очень грамотный. Элпек, мындай дипломатияны билет. Кытайда посольствода иштеп келиптир. Мейли водитель завхоз болсо дагы ошол системага кирип, акырын Дипакадемияны бүтүп аткан. Бүттү азыр. Мына ошондой деп айтса, бир нерсе тап. Кийин анан конференциядан сүйлөгөндө келип чакырып туруп, Касманбетов айтыптыр. Иштен ал. Иштен ал, кантип алам десе, сабатсыз деп иштен ал деп. Айтыңызчы, мисалы, мына ошондой балама тийишпей эле, Садыр ушунчалык эле болуптур. 11 жыл мен кетирген ушулардын эркиндиги үчүн ушундай бир мен алар
өтө акыйкатсыздыкты көргөндө, адалетсиздикти, мыйзамсыздыкты мен ойлогомун, ушулар чыкса, бийликке келсе, адилеттүү, мыйзамдуу иштерди жасайт деп. Анан мына ошондой 11 жыл жалгыз калсам дагы, Курманбек Эргешович Осмоновго жалгыз эле калганбыз. Звонить этип Жылдыз Айтбаевна, Жылдыз эже дебесе дагы. Бир жолугалычы, эмне болуп атат? Сиз жазып атасыз десе, да мен жолугуп туруп айтат элем. Могу жерде каталарын толтурайт. Оңдогун деп. Ташиев мырза менен жолуктуңузбу анда? Ташиев мырза менен жолуктук. Айттыңызбы? Ага айтылды, көп нерсе айтылды. Бирок көп нерсе айтылганы менен бардык ойлошот. Бардык маселени Ташиев чечип атат деп. Жок, урматтуу мекендештер. Бардык маселени президент чечет. А Ташиев мырзанын ою кандай болду? Президентке жеткирүү макулдугун бердиби? Сиздин позицияны колдойт бекен? Кээ бир маселелерди колдоду. Жеткирбейби? Мисалы кайсы маселелерди колдойт? Мисалы үчүн кадровый маселеде карагыла деген маселени. Мисалы үчүн мындай өч алуу аймагынан чыгыш керек деген. Өч алуу аймагынан чыгыш керек да. Мындай болуп атат да, азыр бир индийский кино болуп атат да. Индийский кинодо главный герой аябай сулуу жигит. А калгандары баары куник, оштуктар айткандай да. Анан ошол главный герой гана көрүнүп туруш керек да. Эмнегедир биздин президенттер келгенде ошол будущий президент болом дегендин баарын каматат да. Садыр, Камчы, Ахмат, Нариман, Талант жана башкаларычы запросто президент боло алат. Эмне Нариман страдать эткен жокпу. Атасы өлдү, апасы өлдү. Бир тууган агасы өлдү, ошончолук нервин сетип атып. Бир эле Садыр Жапаровда ошондой трагедия болгон жок да. Нурлан деген татынакай жигит өлүп кетти арнамыздан. От того, что несправедливое отношение жасалды. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, мына индийский кинодо болбош керек. Жана өч мен эле президент 20-30 жыл болушум керек деп туруп, президент боло турган ошол Бабановтан баштап барын тең түрмөгө тыкпаш керек. Өч алуу айланпасы жөнүндө айтканыңызды Камчыбек Ташиев колдой тургандыгын айттыңыз да, бирок ошол эле учурда азыр деле мындай саясий куугунтук көргөндөр бар деп жатышат. Сиз муну ойлойсузбу? Ал маселе боюнча позициясы кандай экен? Толтура, потому что мындай болуп атат да. Ким өзүнүн оюн айтса эле, тиги мындай кылып атпайбы? Же камайт, же жакындарын иштен алып атат. Каныбек Осмоналиевич, мен ошого ладно, мага мындай мамиле жасашты, Кудайга салдым. Кыргызда жакшы сөз бар, Кудайга салдым дейт. Кудай өзү чече берет. Биз пендебиз. Каныбек Осмонович 4 ай түрмөдө жатып чыкты, ошол Садыр Жапаров үчүн. Анын ошол жарасыл инисин алам деди Осмоналиевди губернаторлуктан. Аялын, баласын жумушталам деди. Айнанып кетейин, Садыр иним, коркутпа. Кыргыз эли эч кимден коркпойт. Кыргыз эли настолько духу бар, ошончолук күчтүү эл. Коркутпагыла. И коркпогула кыргыз эли. Мен ушуну айтайын. Түрмөдө жаткандар силер да коркпогула. Бул күндөрдө өтөт. Бирок мен 5 күн болсо, мен 5 күн кирет элем. Ошол ГКМБнын СИЗОсуна. Кирип, Садырдан баштап барын тең духун көтөрүп чыгат эле. Саясий духуңарды сындырбагыла. Адам баласы сынбаш керек. Өлүмдөн башкасын барын чечсе. Абакта жаткан башка саясатчылар боюнча позициясын биле алдыңызбы? Ошол эле Атамбаев, Ниязов, акыркы учурда мына Молдокматов жатат. Жок, алар жөнүндө биле алган жокмун. Мен негизинен ошол өч алуу айланпасынан чыксаңар, себеби бул өч алуу айланпасынан керек болсо улуу держава Россияда коркмун. Америкада коркот да, Кытай коркот, баары коркот. Себеби ал бир эле элитаны эмес, саясий элитаны эле эмес, ал акындык менен өлкөнү талкалайт. Азыр эмне болуп атат? Азыр биз жаңы конституция менен абсолютный бийликти Садыр Жапаровго берип койдук. Ал монстрга айланып атат да. А монстр эмне кылат? Монстр бүт мамлекетти, элди талкалайт. А
ошол монстр бир эле Жапаровдун ордуна ким болбосун монстрга айланмакта абсолютно бийлик. Ошол үчүн ошол президент абсолютно бийликке ээ болгон, монстрга айланып элди мамлекетти талкалап алыш үчүн күчтүү парламент керек. Күчтүү инсандардан. Монстр келип парламентке моментте сүзүлө бериш керек, артында мамлекет эл тынч калыш керек. Ошол үчүн элге айтып кетет элем, азыр күчтүү инсандарды гана тиги парламентке алып келип алгыла. Антпесеңер мамлекет элдин тагдыры эмне болот? Баш мыйзамды сиз колдоп добуш бергенсиз, президенттик башкарууну? Жок. Колдогон эмессиз? Мен колдогон эмесмин. Анда айтыңызчы, мына алдыда эми парламенттик шайлоо турат. Сиз кайсы партия аркылуу парламентке келишиңиз мүмкүн эгер келе турган болсоңуз, же жана бир мандат округтан деп ойлоп турасызбы? Мен азырынча чечелекмин, бирок Садыр Жапаров мага жакшы сабак берди. Адамгерчиликтүү адамдан коркпо дейт да. Путин айткандай, Советтер Союзунда төрөлгөн инсандарда адамгерчилик бар, алардан коркпогула деп. Андан кийин төрөлүп, андан кийин чоңойгондордо аларда душасы жок деп койду. Адамгерчиликсиздин туу чокусун мен Садыр Жапаровдон көрдүм. Бул бир. Экинчиси, кидат эткендин номер 1. Системадагы номер 1 момундай бир жаман көрүнүштөрдү көрдүм. Ошондуктан мен азыр кайсы партия менен барам? Кайсы лидер менен барам? Себеби ошол лидер биринчи иретте боорукер, адамгерчиликтүү болсо, өзүнүн сөзүнө турган, сатпаган инсан болсо, мен аны менен барам. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу саясатчылар, жаш саясатчылар, сенин артыңа бир жолу бычак сайган адам экинчи жолу саят. Сени бир жолу саткан саясатчы экинчи жолу сатат, ачыгын айтайын. Мына ошону эсиңде тутуп жүргөн жаш саясатчы. Сага айтып коеюн. Ошол үчүн азыркы болуп аткан нерселерге мен абдан капамын. Рейдерство, Мына Нурбек Айтмаматов деп Оштогу бажынын жетекчиси болду. Мекенчил партиясынан. Окмуштуудай колунан келгенин барын жасады ошо Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнө. А эмне кылды? Көрсө, анын апасы Канымбүү эже 91-жылдан бери бизнес менен заниматься этип келип, азыр бир курулушту жетектейт экен. Анын кол алында иштеген главный бухгалтер махинация менен заниматься эткен. Алар барып туруп, жалган жалаларды жапса, мына ошол тиги баласын иштен алып атат. Мен айтайын дегеним, рейдерство болуп атат. Балким Камчыбек Кыдыршаевич азыркы ушул уголовный дело боюнча көп нерсени билбесе керек. Ошол Нурбек Айтмаматовдун үйүнөн чыккан миңдеген долларлар өтө үлкөн чоң кызматта иштеген адамдын баласы 70 000 долларлык машинасын сатып бер деген экен. Ал сатып берип ошол акчаны Бишкекке ала келем деп койгон экен. Ошол акчаны тиги баягы мыйзамсыз баюу деген неме менен коюп коюптур. Ал эми рейдерствону мурун Жаныш Бакиевдер кандай отурса, офис ачып алып. Кечирип койсуңар, ошол азыр үлкөн жетекчилердин дагы туугандары отуруп алып, ачып, мына ушундай рейдерство менен заниматься этип атыптыр. Мен ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич, кабыл алып коюңузчу ушул Канымбүү эжени, Садыр Нуркожоевич. Сиз да кабыл алып коюңузчу, мына ушул Канымбүү эженин көз жашын төктүрбөй мына. Жылдыз Айтыбаевна, сиз жалпы кыргыздын кызысыз, бирок кичи мекениңиз Кара Суу. Анан мен Райым Матраимовдардын ошол кичи мекени үчүн гана эмес, жалпы Кыргызстандын саясий процесстерине таасири жөнүндө азыр сурагым келип атат. Мурдагыдай элеби же эми шайлоонун алдында ал кайрадан өзүнүн бир апогейине чыгабы? Билбейт экенмин. Себеби мен Искендерди тааныйм, Матраимовду. Райым менен бир жолу гана жолуктум. Апама Куран окутканда гана.
Тиги Тилек Исмаилович аким, оны менен менин мамилем албетте тыгыз болгон. Депутат менен аким, губернатордун мамилелери тыгыз болот. Себеби элге, мамлекетке жол салам дейсиң, кызмат кылам дейсиң, мектеп салам, больница салам дейсиң, албетте аким менен губернатор менен бирге иштейсиң. Кимдер кандай азыр ойлонуп атат, алар өздөрү билишет. Азыр саясатчылар шайлоо боюнча бири-бири менен сүйлөшө элек деп ойлойм. Чынында эле мына бизнесмендер менен сүйлөшүп келсең, райымдын бизнеске жасаган системасы азыр казактар ошону менен иштеп атат дейт. Бизнесмендер аябай капа да ушул нерсегечи. Ушул нерсеге аябай капа. Мындай иликтебей туруп эле ошол схеманы, системаны бузуп салышканында да. Эми ал канчалык күнөөсү бар, күнөөсү жок. Ал киши бизнес менен алектенгенби? Этот самый жок. Бизнеске түзүп берген системаны айтып атабы. Схеманы. Ал коррупционер эмес болчу. Мен билбейм. Аны Ташиевке суроо бериңиз. Мына ошонун бизден бизнесмендер айтып атат. Ошол схема, система жакшы болчу дейт да, жеңил болчу дейт. Азыр эмне болду? Азыр казактар Харгостон ошол эле схема менен Кытай менен иштеп атышат. Бирок эле бизнесмендердин сөзү ал канчалык туура, канчалык туура эмес. Бирок ошол эле учурдачы, мисалы Матраимов окшогон бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеген чиновниктерге кылмыш иши козголуп, анан кийин бир аз абакка отура калып эле, анан мамлекетке ири суммадагы каражат которуп берди деген эле негиз менен бошотулуп чыгып кетти. Анын башында мына Матраимов турат. Мунун өзүн сиз туура көрүнүш катары эсептейсизби? Бабанов деле ошентип 100 миллион сом төлөсө мен бир топ саясатчылар деп атам да. Сиз бир эле Матраимовду айтып атасыз. Айтсаңыз, сиз дагы ошолордун баарын айтыңыз. Мен айттым бир топ саясатчылар. Булар болсо тиги органдын кишилери бир эле АКС же болсо ГКМБ, прокуратура, Финпол баары тең. Билбейм, ал мыйзамды каяктан таап алышты. Туура эмеспи? Мыйзамсыз баю деген мен барбы жокпу билбейм. Мындай биздин УПКда. Вообще эле кылмыш кодексинде. Экинчиси, анан ал төлөп койсо чыгып кете бере турган деген дагы барбы жокпу билбейм. Бирок ал ошончо акчаны уурдабады, мойнуна коюп берип туруп анан акчаны талап кылса, туура болот эле. Азыр эч кимдин немесине койбой эле, ошон үчүн алар кандай эмне болду, мен дело менен таанышпагандан кийин бир нерсе деп айтыш кыйын. Бирок мен бир нерсени билем. Азыр Садыр Жапаров бир Кыргызстанды жаңы конституция менен бир мындай чоң пирамида түзөм, өнүгүп өстүрөм деп атпайбы? Өнүгүп өстүрөм десеңер, анда мыйзам ченеминде адилет, акыйкат башкарууну алып келиш керек да. Андай кыла албасаңар, мурунку эле президенттиктей болуп туруп, ал пирамида кулап кетет. Адилетсиздик, акыйкатсыздык жок жерде. Соңку суроону берейинчи. Мына сиз 7 жашыңыздан атаңыз каза болуп, апаңыз өстүрүп, анан эркектей шаар жүрүп, ачык жүрүп өскөн экенсиз да. Анан кээде бир интервьюңуздан окудум, эркек балдарды сабап да койчумун депчи. Саясатчыларга кээде кол көтөрүп, бетке чапкыңыз келген күндөр болдубу? Жок, андай атайын бирөөнү барып чаап жиберүү деген болгон эмес. Бир гана момент болгон. Текебаев 6 мартта бизди баары куттукташкан. Анан добуш берүүгө келгенде ата журттун теги компьютери ачылып турганда кирип эле энеңди деп сөгүп, ата журттун компьютерлерин жапкыла дегенде 1,5 жооп берет экен десем, эч ким жооп бергенде, анан мен барып, сен эненин ким экенин билесиңби деп чык бияка сүйлөшөлүчү десем, сен жулмалайсың дейт. Мен жулмалабайм, мен эркекче сен менен мушташам дегеним бар. Аны YouTube'да жүрөт, барыңар көрдүңөр. Себеби энеңди деп сөгүп жиберген. Да, албетте кийин Өмүрбек Текебаев кечирим сурады, туура эмес болуп калганын айтты, эмоция калтырып салганын айтты. Бирок мен эркек жигиттерге айтат элем, энеңди деген сөгүнүүнү токтотуш керек. Эне сени төрөйт, 9 ай толгонуп, мамынтип адам кылат, үйлөнтөт, эрге берет. Бир сөз менен айтканда, энесиз эч ким бул дүйнөгө жаралбайт. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайм.
Рахмат сіздерге да.